Саламатсыздарбы, урматтуу долбоор аткаруучулары? Сиз көрүп жаткан видео дүйнөлүк азык-түлүк программасынын алкагында жүрүп жаткан долбоорлордун катышуучуларынын тизмесин толтуруу боюнча окутуучу видео сабак. Катышуучулардын тизмесин туура толтурууну үйрөнөбүз. Ал үчүн катышуучулардын тизмеси деген иш кагазынын атайын формасын ачабыз. Сиздин алдыңыздагы иш кагаздардын ичинде 2 баракча бар. Биринчи баракчада тизменин формасы көрсөтүлгөн. Ушул форманы сиздер толтуруп, буунун датыпынын өкүлүнө же мониторлорго жөнөтөсүздөр. Экинчи баракчада сиздерге нускама берилген, билбеген же түшүнүксүз болгон жерлерди карап тактасаңыз болот. Иш баштаардын алдында биринчи окуу деген баракча менен таанышыңыздар. Биринчи баракчаны толтура баштайбыз. Баракчанын ичинде кээ бир мамычалар узуну менен бозала турганын көрөсүздөр. Ал мамычалар автоматтык түрдө маалыматты чыгарышат. Сураныч, аларга тийбеңиздер. Таблицанын башында номерлары кетет, ал жерге тийбейбиз. Алар автоматтык түрдө кетет. Кийинки мамыча тизме. Мамычага бассаңыз четинде ылдый жакты караган жебе турат. Ошону бассаңыз, ачылуучу тизмеден 2 түр чыгат. Баштапкы жана актуалдуу. Баштапкы тизме, эгер бул долбоор жаңы башталып, айыл өкмөтү жаңыдан даярдап жатса, ошону тандап алабыз. Актуалдуу тизме болсо долбоор бүтүп, буу датыпыга акча же азык-түлүккө билдирме бере баштаганда тандап алабыз. Азыр жаңы баштап жаткандыктан баштапкы деген вариантты тандайбыз. Долбоор номери турган жерге долбоордун коду коюлат. Ал жерди сиздер толтурбайсыздар, бош калтырып коесуздар. Долбоор номерин буу датыпынын же өнөктөш уюмдун өкүлдөрү толтурушат. Долбоордун башталган күнү. Бул жерге долбоор башталган күнүн киргизесиз. Ал маалыматты буу датыпыга тапшырылган долбоор сунуштан аласыз. Мисалы 18 июль 2024 жыл. Долбоор 1 ай уланды дейли. Анда долбоор аяктаган күнү 18 август 2024 жыл болот. Бул маалыматты социалдык адистен же долбоордун ишке ашырган жоопту адамдан тактап, андан кийин жазасыз. Анткени долбоордун жоопту адамы иш убагында дайыма мониторинг жүргүзүп турат. Область, район, айыл өкмөт, айыл деген мамычаларга долбоор жүрүп жаткан жерлерди жазып толтурасыздар. Мисалы область Баткен, район Лейлек, айыл өкмөт 9 булак, айыл болсо 9 булак дейли. Жардамдын түрү деген мамычанын ичин басканда четинде ылдый жакты караган жебе турат. Ошону бассаңыз ачылуучу тизмеден жардамдын 6 түрү чыгат. Биринчиси эмгек үчүн азык-түлүк, ЭАТ, экинчи окутуу үчүн азык-түлүк, ОАТ, үчүнчү эмгек үчүн акчалай жардам, ЭАЖ, төртүнчү окутуу үчүн акчалай жардам, бешинчи мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн азык-түлүк, алтынчы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү үчүн акчалай жардам. Сиздердин долбоор эмгек үчүн акчалай жардам болсо, ЭАЖны тандайсыз. Эгер эмгек үчүн азык-түлүк жардам болсо, анда ЭАТны. Окутуу үчүн азык-түлүк жардам болсо, ОАТны тандайсыз. Сиз тандаган жардамдын түрү автоматтык түрдө өзү коюлат. Аны улам жазбастан тизменин аягына чейин коюп койсоңуз болот. Катышуучу пини. Мамычаны басканда сары болуп толтуруу эскертмеси чыгат. Катышуучунун паспортундагы пинди терип көрсөтөбүз. Ал 14 белгиден турушу керек. Эгер сиз 14 белгиден аз санды киргизсеңиз, туура эмес толтурулду деп маалымат чыгат. Текшерип кайра туура толтуруу зарыл. Эгерде сиздер толтургандан кийин мамыча кызыл болуп чыгып калса, анда мындай маалымат мурда толтурулган. Окшош маалымат 2 жолу жазылып жатканын билдирет. Кайра текшерип, оңдоп чыгышыңыз керек. Катышуучунун фамилиясы, аты жана атасынын аты деген жерге ар бир бөлөк мамычаларга толтурулушу керек. Эгерде атасынын аты жок болсо, бош калтырып коесуз. Ал эми туулган күнү болсо автоматтык түрдө пинден окулуп, өзү чыгып калат. Бул жерде атайын формула жазылган. Бул мамычага тийбейсиздер. Паспорттун сериясы жана номери. Бул мамычага сериясын, андан кийин номери киргизилет. Мамычаны басканда сары болуп толтуруу эскертмеси чыгат. Сериясы ID же AN деп номерин жазабыз.
туура эмес жазылса программа кабыл албайт. Андыктан эскертмедегидей туура толтуруу керек. Эгерде сиздер толтургандан кийин мамыча кызыл болуп чыгып калса, анда мындай маалымат мурда толтурулган. Окшош маалымат эки жолу жазылып жатканын билдирет. Кайра текшерип, оңдоп чыгышыңыз керек. Паспорттун бүткөн датасы деген жерди толтурууда дагы сары болуп эскертме чыгат. Бул мамычаны толтурууда күн айларды бөлүүдө чекит эмес, флеш же кыйшык таякча белгисин колдонобуз. Долбоор алкагында паспорттун мөөнөтү жарактуу болушу керек. Долбоор аяктаганга чейин паспортунун мөөнөтү аяктап калса болбойт. Андай учурда паспортунун мөөнөтүн узартуу үчүн жаңы паспорт алышы керек болуп калат. Катышуучунун жынысы деген бөлүмдү толтурбайбыз. Анткени ал автоматтык түрдө пинден алып коюлат. Бул мамычага тийбейсиздер. Катышуучунун социалдык паспорту бөлүмүн толтуруу үчүн мамычанын ичин басканда четинде ылдый жакты караган жебе турат. Ошону бассаңыз ачылуучу тизмеден жооптун эки түрү чыгат. Каттоосу бар 1, каттоосу жок 0 деп. Тийиштүүсүн тандап толтурасыз. Биздин учурда Асанов Асанда социалдык паспорту бар. Андыктан каттоосу бар деген вариантты тандайбыз. Кийинки мамыча социалдык айырылыктын түрү деген мамычанын ичин басканда четинде ылдый жакты караган жебе турат. Ошону бассаңыз ачылуучу тизмеден айырылыктын 4 түрү чыгат. Биринчиси жарды үй бүлө, экинчиси социалдык жөлөк пул алуучу, ДМЧ мүчөсү бар үй бүлө, үчүнчү жалгыз бой үй бүлө, төртүнчү расмий каттоодо турган жумушсуз. Айыл өкмөттүн соц адиси социалдык паспортту карап, бул жакты толтурат. Биздин учурда Асанов Асан жарды үй бүлө деп каттоодо турган адам. Тиешелүү вариантты тандап алабыз. Кийинки бөлүм мүмкүнчүлүгү чектелген мамычанын ичин басканда четинде ылдый жакты караган жебе турат. Ошону бассаңыз ачылуучу тизмеден жооптун эки түрү чыгат. Биринчи ооба, 0 жок деп. Эгер долбоор катышуучу мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ооба болот. Мүмкүнчүлүгү чектелбеген болсо, жок деп тандайсыз. Биздин учурда чектелген эмес, жок деген вариантты тандайбыз. Андан кийинки мамычалар катышуучулардын үй бүлөсүнүн курамы боюнча толтурулуучу маалыматтар. Аны социалдык кызматкер колундагы кагаздар боюнча толтурат. Катышуучунун үй бүлөсү жынысына жана жашына карата бөлүнгөн мамычаларына жазылат. Биринчи иретте эркектердин саны 1 жашка чейин, 2ден 5 жашка чейин, 6дан 11 жашка чейин, 12ден 17 жашка чейин, 18ден 59 жашка чейин, 60тан өйдө деп жашы боюнча белгилеш керек. Андан кийин аялдарды да ушул жаштар боюнча жазып чыгасыздар. Үй бүлө мүчөлөрү жалпы деген мамычага тийбейсиздер. Бул жакта автоматтык түрдө үй бүлөдөгү жалпы эркектердин, аялдардын жана бардыгы деп эсептеп чыгарат. Байкагандай жалпы сандары өзү чыгып калды. Мисалы 0дөн 1 жашка чейин баласы барбы же жокпу? Жок болсо толтурбай өтүп кете беребиз. 2ден 5 жашка чейинки баласы болсо 1 деп көрсөтөбүз. Же 2 жана 4 жашта болсо 2 баласы бар деп жазабыз. Таблицада кандай тартип менен көрсөтүлсө, ошону менен кете беребиз. Таблицада кийинки көрсөтүүчү маалыматтар бул. Мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлө мүчөлөрү. Эгерде үй бүлөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо, анда бул жак буга чейин толтурулгандай жынысына жана жашына жараша толтурулат. Эгерде үй бүлөдө мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болбосо, анда бош калтырып коесуздар. Андан кийин катышуучунун уюлдук телефонун көрсөтүү керек. Ал сөзсүз түрдө 996 менен башталышы кажет. Мисалы 996 555 123 456. Эгерде сиздер толтургандан кийин мамыча кызыл болуп чыгып калса, анда мындай номер мурда толтурулган. Окшош маалымат эки жолу жазылып жаткандыгын билдирет. Кайра текшерип, оңдоп чыгышыңыз керек.
Эгерде сиз эмгек үчүн акчалай жардам долбоору боюнча тизме толтуруп жатсаңыз, көрсөтүлгөн уюлдук номерине Шериктеш банкынын электрондук капчыгы ачылышы керек. Аны текшерип, катышуучудан тактап, скриншотун сурап алуу зарыл. Анткени акча которууда дал ушул скриншотту негиз кылып, акча которуу жүргүзүлөт. Эгер сиз эмгек, окутуу үчүн азык-түлүк жардам долбоору боюнча тизме толтуруп жатсаңыз, катышуучунун уюлдук телефону жок болсо, анда сиз 996 0000 0000 0000 деп белгилейсиз. Бир нече кишинин телефону жок болуп калса, кызыл болуп чыгат, аларга тийбейсиз, ошол бойдон калтырып коесуздар. Кийинки ачык күрөң болуп боелгон бөлүк ар кандай себеп менен катышуучу өзү бериле турган жардамды барып алганга же акча которууга мүмкүнчүлүгү болбосо, анын өкүлүнүн суралып жаткан бардык маалыматтары толтурулат. Бул жерде да мурда толтурулган окшош маалымат кызыл болуп чыгып калышы мүмкүн. Анда толтурулган маалыматты кайра текшерип, оңдоп чыгышыңыз керек. Мисалы, катышуучу миграцияга же ооруканага жатып калса, бул жерге анын жубайынын, бир туугандарынын, балдарынын же ишенген жакын адамынын маалыматтары баштапкы тизмеге киргизилет. Болбосо мыйзамдуу түрдө күбөлөндүрүлгөн ишеним кат талап кылынат. Анткени акча которуу үчүн Асановдун электрондук капчыгы жок болсо, дал ушул өкүлүнө которулат. Эгер катышуучу өзү ала алса, анда бул жак толтурулбайт. Бул таблица 400 адамдын тизмесин толтурууга ылайыкташкан. Эгер долбоор катышуучулардын саны азыраак болсо, мисалы 20 адам болсо, кереги жок мамычадан баштап чычканчанын сол баскычын кармап, узуну менен белгилеп, ылдыйга чейин курсорду алып барып, чычканчанын оң баскычын басып, жашыруу деген графаны тандайбыз. Кийин принтерден басып чыгарууда бош калган жерлер чыкпай калат. Сиз толтурган тизме гана чыгат. Таблицанын этегинде айыл өкмөт, сот садиси, айыл башчы, айыл өкмөт башчысы деген жерге тийиштүү адамдардын аты жөнү толтурулушу керек. Бул документти принтерден басып чыгаруу үчүн сиздер макросту колдонсоңуздар болот. Бул сиздердин тизменин керектүү бөлүмдөрүн чыгарууга жардам берет. Макросту колдонуу абзел эмес. Макрос аркылуу принтерден басып чыгаруу деген нускамасын колдонуп, макросту ушул тизмеге гана ачып койсо болот. Нускама сизге катышуучунун тизмесинин шаблону менен бирге жөнөтүлөт. Ал эки тилде жазылган жана тийиштүү сүрөттөр тиркелген. Эгерде тизмени толтурууда сизде кыйынчылыктар пайда болуп калса, сиз буунун ДАТПнын өкүлдөрү же өнөктөш уюмдун мониторлору менен байланышсаңыздар болот.